Саламатсыңарбы, урматтуу айымдар жана мырзалар. Мен атым Айнура Сагынбаева, мен врач. Дерматолог, косметолог, ишкер айыммын, психолог, сексологмун. 3 уулдун апасымын, сүйүктүү жар, бирөөнүн кызымын, эжекесимин. Ишигип мен кадимкидей эле кыргыздын айымымын. Мен каналыма кош келипсиңер. Бүгүнкү темам акыркы убакта аябай актуалдуу болуп атат. Бул кантип ийгиликтүү аял болом, кантип бай болом, кантип белгилүү болом, кантип бийликке жетем, кантип финансылык эркиндикке жетем, ишигип кантип ийгиликке жетем. Бүгүнкү күндө негизи ийгиликтүү болуу бул ар бир эле адамдын ичиндеги бир сырдуу каалоосу. Чынбы? Чын. Бир дагы аял мен ийгиликтүү болбой эле койсом экен, кой мен бай болгум келбейт деп айтпайт болуш керек. Эми байлык, ийгилик ар бирөөбүздүн түшүнүгүбүздө ар кандай. Кээ бирөөнө 1000 сом тапса деле бул ийгиликтин туу чокусуна жеткен. Кээ бирөөнө 1000 миллиард доллар тапса деле бул дагы эле ийгилик эмес. Ошон үчүн бүгүн мындай жалпысынан орточо түшүнүктөрдү алып сүйлөшүп көрөлү. Негизи аял кайсы учурда ийгиликтүү боло алат? Кайсы учурда аял чын эле эми биз мындай калп эле коучтарды албай эле коелу, калп эле азыр мынтип эле ийгиликтүү болуп кеткендерди албай эле коелу. Буга сал 5 мүнөттөн кийин миллионер болосуң дегендерди албай эле коелу. Биз мындай кадимки жол менен биз кадимкидей орто жаштагы аялды кантип ийгиликке жеткиребиз, ошол тууралуу ойлонолу. Биринчи себеп аял ийгиликтүү болгонуна бул тукум. Атасы, апасы, акеси, билбейм, иниси, байкеси ишигип тукумунда бирөө ийгиликтүү болуп, бай болуп, анын связьдары болуп, анын мүмкүнчүлүктөрү болуп, ошол аялды көтөрсө, аял албетте ийгиликтүү боло алат. Эми даяр акча менен, даяр мүмкүнчүлүк менен албетте ийгиликтүү болуш жеңил. Андан кийин мен өзүм кылдым деп сүрөттөп коюш да жеңил. Андай дагы көп мисалдар болуп атат жашоодо деле. Көрүп атабыз, Экинчиден, аял кайсы учурда чын эле акчасы бар, чын эле ийгиликтүү, бай, белгилүү боло алат. Эгерде жолдошу жаш кезекте турмушка чыкты, лотерея утуп алды, жолдошу ийгиликтүү адам болсо, жолдошу альфа-самец болсо, же бир белгилүү адам болуп калса, албетте анда ал дагы ийгиликтүү болот. Эми бул лотерея, албетте бул жерде аялдын эч салымы жок деп да айта албайм. Ийгиликтүү адамдын аялы болуш дагы өтө оор. Ийгиликтүү адамдын кызы болуш дагы өтө оор. Мен аны сопсоон эле түшүнүп турам. Ал деле өзүнчө жумуш, бирок ал тууралуу өзүнчө видео тартайлы. Дагы бир себеп, эмне себептен айымдар ийгиликтүү болуп кетет? Бул ийгиликтүү же бай ойношту табуу. Бирөөнүн артынан бай болгон айымдар көп эле. Мен буну жаман же жакшы деп айтканга укугум да жок. Мен негизи эле акыркы учурда бул жакшы, бул жаман деп айтпайм. Бул ак же кара деп айтпайм. Анткени канчалык адам бул психологияда догма деген түшүнүк бар. Догма деген бул ак болду, бул кара болду, бул жакшы адам, бул жаман адам деп бөлүүнү догма деп коет да. Башка адамдын оюн кабыл албоо, меники гана туура, меники гана чындык деген бул кичинекей баланын позициясы, бул инфантилизм. Мындай адамды алдап коюш аябай жеңил. Мындай адам менен манипуляция кылыш жеңил. Ошон үчүн мен андай адамдарга кирбейм. Мен билем, чындык жок бул жашоодо. Мен ойлогон чындык силер ойлогон чындыктан айырмаланат. Ошон үчүн бул жакшы же жаман деп айтпайм мен. Ийгиликтүү ойнош, бай ойношту тапкан же ар кандай бай эркектер менен жүргөн айымдар дагы ийгиликтүү болуп, кийин мен өзүм таптым деген дагы учурлар болот. Эми бул дагы жаман эмес, жакшы да эмес, бирок көп аялдардын ийгилиги ошонун артынан деген дагы бир нерсе бар. Аны дагы эми катсак да катылбайт. Чындыкты билишиңер керек да. Анан дагы бир жол бирөөнү алдап алуу, бирөөнү алдап, коррупция жолу мененби, же бирөөнүн акчасын тартып алыппы, же дагы бирдеме кылыппы. Эми ал жол менен эркек деле ийгиликтүү боло алат, аял деле ийгиликтүү боло алат.
Биз азыр болсо мисалы кадимкидей эле орто аял, эми ойношуң жок болсо, бай атаң жок болсо, акең жок болсо, бай күйөөң жок болсо, жөнөкөй эле аял болсоң ийгиликтүү боло аласың. Эркектер менен жүрө албасаң ар түрдүү акча үчүн, маселени чечиш үчүн жөн эле өзүң мээнетиң менен, чын мээнетиң менен, ак мээнетиң менен ийгиликтүү боло аласыңбы? Боло аласың. Албетте. Бирок ал үчүн бир нерсени жакшы билип, жакшы түшүнүшүң керек. Азыр мындай көп легендалар берилип атат да, аялдарга кооз жашоонун, Инстаграмдын жашоосунун сүрөттөрү көп келип атат. Ошону көрүп алып биздин айымдар депрессияга түшүп, эмне үчүн мен 5 мүнөттө эле мына мен бүгүн мобилографка окудум, эртең курс ачтым, мобилографка окуттум, бирсүнү мен миллионерша болушум керек. Же мен бүгүн барып боёгонду үйрөндүм, эртең курс ачып башкаларды үйрөттүм, бирсү күнү мен уже Lexus менеп жүрүшүм керек деген. Айымдар ошого жетпей, разочарование болуп, депрессия болуп калышат да. Биздин оюбузда ийгилик бул башкача. Силерге жанагындай жеңил сүрөттөр, кооз жашоолор артында мен жанатан бери айтып кеткен ийгиликке жетүү варианттары бар. Силер аны билбейсиңер. Же атасы бар, же көп эркектер менен жүрөт, же дагы бирөөдөн урдап алган. Чыныгы ийгиликке келген айымдын жашоосу таптакыр бөлөк. Чынында ийгиликке жетиш үчүн 2 гана нерсе керек. 2 нерсе. Биринчи нерсе бул көп иштеш керек. Ооба, бул кызыксыз, бул эч кимге кереги жок. Көбү мени карап туруп, ушуну айтайын дедиң белең деп нары карап кеткиси келет. Бирок бул чындык алтындарым. Чөн эле күнү түнү кара териңди агызып, уктабай иштешиң керек. Чарчабашың керек. Жаныңды кыйнашың керек. Мага деген канча деген айымдар келет. 3 бала менен, 4 бала менен, күйөөсү же кетип калган алыс жака, же ооруп атат, же дагы бирдеме болуп атат. Иштейм деп келет дагы бир күндөн кийин тигиндей эле ал эле бул эле апийим үңгүл эле деп миллион отмазка таап жумушка чыкпай коет. Акчалуу болгум келет, бай болгум келет, жегим келет, ичким келет, баскым келет, Инстаграмдагыдай жашагым келет, 1,5 миңдик помада колдонгум келет. Иштегим келбейт. Анткени мен Инстаграмды көрүп, жашоону башкача түшүнүп атам. Иштешиң керек. Мен эжекелерим илгерки совет учурунда, жана перестройка учурда азыр аябай ийгиликтүү, чын эле ийгиликтүү. Алар бензин ташычу. Алар алма ташычу ящиктеп. Ошону алманы суукта туруп сатышчу. Азыр ооба Инстаграмда, соц тармакта акча тапса болот, бирок чыныгы ийгиликке жетиш үчүн жабаң ал нерсе жетиштүү эмес. Талант керек. Талантка кошумча 20% талант болсо, билим болсо, 80% бул кара тер. Ошону жаттап билип койго. Айымдар көп, айымдар жалкоо. Көчүгүн жерден көтөрүп кыймылдагысы келбейт лишний раз. Андан көрө жертва болуп, деп налып жатыр. Кичинекей тигини чукулап көрөт, буну чукулап көрөт, тигини кылып көрөт, буну кылып көрөт. Бүт жерде иштеш керек да. Өзүнөн өзү эле акча түшпөйт да. Меники эмес, болбойт экен, бул жаман экен деп кете берет. Анан депрессияга түшөт. Бул биринчи сыр. Иштегиле. Иштеш керек. Иш жок, аракет жок, эч качан натыйжа болбойт. Экинчиден, маселени чечкенди билиш керек. Кыйынчылык болот. Ооба, ооруп каласың. Ооба, балаң ооруп калат. Ооба, баланы карай турган киши жок. Ооба, жумушка кийгенге кийим да жок болуп калат кээде. Жумушка барганга маршруткага акча жок болуп калат. Ошол маселени сен мындай болуп калды, андай болуп калды, андай болуп калды дебей, сен чечкенди үйрөнүшүң керек. Мындай болуп атат. Мен азыр мындай кылып туруп, ушул маселени чечип туруп, анан эмике тап койдум. Ал жерде дагы маселелер болот, аны дагы чечем. Жумушка чыга албай, мен 4 баламды ким карамак эле? Няня тап. Няняга ким төлөмөк эле? Бирөөдөн карыз калыптыр. Карызга ким бермек? Мисалы, мен дайыма жашоомдо маселени чечкенге аракет кылам. Маселени чече ала турган адам гана ийгиликке жете алат. Маселенин астына туруп калып, кандай эле деген эмес. Мен 2 уулум бар. Биринчи уулум улусу. Бирдеме кыл десем, барып кылып алып келип коюп коет. Экинчи уулум, апа, мам,
каякта эле дейт, тияка барып алып. Анан тиякта десем, мам, бияга ачылбай атат дейт. Анан хорошо деп барып туруп, мындай деп ачып берсем, мам, кайсы өң эле дейт. Мына көп аялдар, бул эми 14-төгү бала. Албетте мен аны үйрөтүп атам, тарбиялап атам. А бирок көп аялдар 20, 30, 40, 50дөгү дагы аялдар мындай нерсени чече албайт. Маселе чечкенди билбейт. Маселе чечкен бул меники эмес, бул эркек кылыш керек деп ойлойт. Ошон үчүн кыздар, ийгилик жөнүндө көп сөз бар. Сынбаш керек. Маселе чечкенди билиш керек. Тайманбаш керек, чечкиндүү болуш керек. Ой айтсаң толтура. Бирок эң негизги эки нерсе. Жеңил акча болбойт. Эч качан, эч учурдан да жомокой ишенбегиле. Иштеш керек. Аракет кылыш керек. Экинчи, маселени чечкенди билиш керек. Эч бир кыйынчылыктын астына токтоп калып, жатып калбаш керек. Кыйынчылыктар ошого керек. Аларды жеңүүгө керек. Демек, жашоо ошонусу менен кызык. Айымдар, бул теманы улантып берсек, уланып кете берет. Ошон үчүн токтотолу дагы. Эгерде тема кызыктуу болсо, комментарий жазгыла, менин каналыма катталгыла, лайкты баскыла, видео керектүү болсо сактап койгула жана суроолоруңарды бергиле.